өз Аллах Таала айтып атат да. Аллах Таала айтып атат, жүзүңөрдү жуугула дейт, жүзүңөр менен кылган күнөө кетсин дейт. Аллах Таала айтып атат, колуңарды жуугула дейт, колуңар менен кылган күнөө кетсин дейт. Аллах Таала айтып атат, башыңарды жуугула дейт, мастарткан дейт, башыңар менен кылган күнөө кетсин дейт. Аллах Таала айтып атат, бутуңарды жуугула дейт, бутуңар менен кылган күнөө кетсин деп, дааратты фарз кылып, бизди тазалыкка чакырган улуу Аллага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин ушул дааратта ар бир мүчөнү бизге кантип жууш керек? Жеңил көргөз берген, 3 жолудан жуугула деп. Пайгамбарлардын султаны биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам, Алланын саламы жана салаваттар болсун. Андан кийин канткенде ушул мындай өзүбүз үй бүлөсүгө дин келет, өзүмө дин келет, үй бүлөмө, бала чакама, неберелерге дин келет деп ошо дин мээнетин үйрөнөйүн деп кичине сабак алайын деп атабыз. Аллах Таала ушуну пайдалуу анан берекелүү кылсын. Аллага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Аллах Таала бизде ушинтип өзүнүн ыйык мечитине үйүн алып келип койду, харамга, Меккеге алып келип койду. Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү кылайлы. Азыркы өтө турган тема ушу даарат боюнча да. Үчүн даараттан пайгамбар айтты, дааратсызга намаз жок, намазга бейиш жок дейт да. Эгер дааратың болбосо намазың жок, намазың болбосо бейиш жок. Кыяматта да биринчи сурак намаздан болот экен. Бирөө мечит салат, бирөө жетимдерге жардам берет, бирөө көпүрө салат, бирөө да бир нерсе салат, бирок Аллах Таала аны сурабайт экен. Аллахтын тагдыры ушундай экен, биринчи намаздан сурайт экен. Андан бара анан башка нерселер өтөт экен да. Ошон үчүн намазыбыз жакшы болбосо, кимдин багымдаты жок болсо, күнүнүн берекеси кетет дейт пайгамбарыбыз. Кимдин куптаны жок болсо, түндүн берекеси кетет дейт. Эгер кимдин 5 убакыт намаз жок болсо, өмүрүнүн берекеси кетет. Малдай эле жашайт да, мал. Вот ошон үчүн 5 убакыт намазга бекем болуш үчүн, намаз жакшы болуш үчүн даарат жакшы болуш керек экен. Эми караңыз, көп адамдар айтат, намазга турсам эле оюң башка кетет. Базарга, акчага, аялга, башка жака кетет. Турсам эле бир проблема келет дейт. Эми караңыз. Имам Азам, жаш кезинде Имам Азам көчөдө кетип барса, бир аксакал даарат алып атат. Бир аксакал даарат алып атты. Имам Азам ассаламу алейкум деп салам берсе, баа аксакал жин дейт. Ба карган киши тарын чап калат. Эмне деп атасың? Мен фарзды аткарып атам, мен даарат алып атам дейт. Эмне жолтоо болуп атасың дейт. Имам Азам айтты, аксакал кечирип коюңуз, мен сиздин ниетиңизди жаңыртып коеюн дедим де. Ба чал жиндеп кетти. Сен эмне деп атасың дейт. Ал чал билген жок, Имам Азам ошон оюн билип койгон. Имам Азам не деди? Ата, сиз даарат алып атасыз, бирок оюңуз галош базарда жүрү дейт. Чал уялып калып анан отуруп калат да. Даарат алып атат, бирок оюн балым не? Галош базарда жүрөт. Ошон үчүн ой чачырабаш үчүн дааратты жакшылап алсак, намазда ой чачырабайт экен. Ошон үчүн эң биринчи пайгамбар айтты го, жакшы иштин башы ишти бисмилла башталат да, дааратың жакшы болсо баары жакшы болот. Муса алейхиссалам көчөдө кетип барат, кулап калган. Эң ушу эрке пайгамбар деп коет го алымдар. Прямо Алла менен сүйлөшкөн ушу пайгамбар кулап калса да Алладан сурайт экен. Алла, мен эмнеге кулап калдым депчи. Мен пайгамбарым дейт го, мен кулап калдым. Сен дааратың барбы дейт. Даарат көрдүңүзбү? Үйдөн чыкканда даарат менен чыгыш керек экен. Бул эмени карасак. Анан эми дааратта мындай экен да. Даарат алып атканда көпчүлүк адам бирөө бисмилла деп алат, бирөө ла илаха иллаллах деп алат, бирөө дагы бирдеке деп алат, бирөө кыргызча ла Алла дааратым кабыл кыл деп айтат, ушундай. Өзү ар бир мүчөнүн жуушта өзүнүн дуасы бар экен. Анан мына бизде көбү туалетке киргенде истинча кылганды бул даарат дейт. Туалетке кириш бул даарат эмес экен да, бул истинча дейт. Туалетке кирдик, ылдый жакты билдин сол кол менен жуабыз, 3 кол иштетилет. Кирдик, киргенде эмне? Туалетке кириш биринчи кирип атканда эле Алла шайтандын уругач эркегинен сакта дейбиз. Шайтандын уругач эркегинен сакта деп киребиз. Киргенден туалет кириш максаты эмне? Бошонуш. Тез бошонуп, тез чыгабыз. Киргенде солут менен киребиз, чыкканда умут менен. Кирдик, отурдук, бошонобуз. Уяттуу жерлерди карабайбыз, түкүрүнбөйбүз, сүйлөбөйбүз, телефон менен сигарет чекпейбиз, нас чекпейбиз. Кирдик да отурдук, тез бошонуп чыктык. Анан бизде ушулда көпчүлүк эркектер көп эле намаз окубайт, аксакалдар эмне десе, табарсыз кармабайт, анан мындай деп жууганда полный баарын жууп салат. Ушуну эле жууш керек. Ушуну эле жууп, мындай кылып. Анан болбосо бумага менен курукташ керек. Жуугандан курукташ керек. Мыяктын баарын жууп койсоңуз адам ооруйт да. Чоңго барсаңыз обязательно жууш керек. Анан жел чыкса жуубайсыз. Бул сырттан эле даарат алып бересиз. Кээбир жел чыкса да улам туалетке жууп берет экен, подмаса жууп берет, анан ооруп калат. Мен намаз окуйм дейт да. Ооруп атам деп. Жел чыкса кандай алыш керек? Жел чыгып кетти, кандай алыш керек? Жел чыгып кетсе туалетке кирбейсиз. Колдон эле баштайсыз. Туалетке кирип ылдый жакта жуубайсыз. Колдон эле баштайсыз. Болду. Эми
Tualetten çıktık, içten jagып çıktık, geldik. Оң колго суу куябыз, кумган болсо кранда куйдук, колду жууп атабыз. İslam dinini nurdu kılgan, suyunu taza kılgan ulu Allah'a çekis maqtoolor bolsun da 3 жолу айтабыз. 3 жолу жуудук да, колду мындай кыласыз, мына жерде катуу жашабыз мындай. Мындай катуу, мындай салалар мындай, ана мындай кылдык, 3 жолу. İslam dinini nurdu kılgan, suyunu taza kılgan ulu Allah'a çekis maqtoolor bolsun. 3 жолу айттык. 3 жолу айтсак иншалла дуа кабыл болот. Андан кийин колду жуугандан кийин оң колго суу аласыз, оско суу куябыз, чайкайсыз. Азыр орозодо тамакка каркар кылбайсыз, тияка кетип калат. Мындай эле кылабыз. Орозодо бияка мындай кылбайсыз, мындай эле кылабыз. Анан түкүрөбүз. 3 жолу жууганда минтебиз. Я Алла. Мында түкүрүп койдун да. Пайгамбарыбыздын Кавсар көлүнөн пайгамбарыбыздын колунан суу ичишти насип кыл деп. Ооз жууганда. Пайгамбарыбыздын Кавсар көлүнөн пайгамбарыбыздын колунан суу ичти. Кыргызча айтып атканда адамдын жүрөгү иштейт. Маанисин билет да. Ойдун баары дуада болот. Башка жакка кетпейт оюңузчу. Базар, сазар, аял, паял акчага кетпейт, ойдун баары дуада болот. Анткени сиз маанисин түшүнүп атасыз, жүрөгүңүз иштейт. Я Алла, кичине коркуп Алладанчы, бул фарыз Алланын өкүмү. Я Алла, мага пайгамбарыбыздын Кавсар көлүнөн суу ичишин насип 3 жолу жуудуңуз. Андан кийин мурунга суу алдык, сол кол менен тазалайсыз. Я Алла, мага бейиштин жытынан жытташты насип кыл деп 3 жолу айттыңыз. Кээ бир адамдар, алымдар айтат, бул дүйнөлөрдө бейиштин жытын жыттайт деп. Андан кийин оң колго суу алып бетти жуабыз, мына чач чыккан жерден баштап кулактын жумшактарына чейин, сакал коюп болсо мындай өзүнчө киргизебиз. Мында могу жер көп калып калат, могу жер жугушпай калат, могу жерчи. Могу чырпак туруп калат го. Я Алла, жүзүмдү бул дүйнөдө акыретте нурдуу кыл деп 3 жолу айттык. Я Алла, жүзүмдү 3 жолу жуабыз, 3 жолу айттык. Андан кийин бет жуугандан кийин оң колду жуабыз. Колду жууганда берге чейин жеңди түрүп алабыз. Түрүп алгандан кийин чалдар минтип алып коет го. Оң колго суу алабыз да мындай жишип жуабыз. Анан могу жер 4 эле ашырып мындай кылып жуабыз. Я Алла, кыяматта амал китебимди оң жагыман бере көр деп. Кимдин оң жагынан берилсе ал адамга бейиш важип болот да. Андан кийин сол колду жуудук, ушундай 4 эле ашырабыз биякта да. Я Алла, амал китебимди сол жагыман жана аркаман бере көрбө деп. Бул кап бере көрбө деп. Анткени кимдин сол жагынан аркасынан бул капыр менен мунафыкка берилет экен, 2 жүздүгө. Алла сактасын. 3 жолу айтасыз, көрдүңүз, башка жак оюңуз кеткен жок. Уже сиз переживать этип атасыз, я Алла, мага сол жагыман аркаман бере көрбө деп. Билдиңиз, мен капырлардын арасына кошулуп калбайын депчи, 2 жүздүк мунафыктардын арасына кошулбайын деп. Андан кийин эмеге башка мас тарттыңыз, 2 колду суулап алдыңыз, мындай кылып башка мас тарттыңыз. 3 колуңуз кетти, мындай кылып кетти, мындай кылдыңыз, жумшак жер менен. Анан бул сууда, сүмө мына кулактын ичтерин баарын жуундап мындай ичин жуабыз. Башты тартканда мындай кыласыз. Я Алла, кыяматта өзүңдүн аршыңдагы көлөкөңгө мага насип кыл деп. Кыяматта айтып атат, күн аркан бою түшөт да, элдер терге тер болот, кайнайт дейт, баштары кайнайт дейт. Ошондо сиздин башыңызда иншалла кондиционер болот да. Ушуну айтып атканда. Биз жолу мынтип атпайбыз, бисмилла бисмилла. Я Алла, кыяматта өзүң аршыңда көлөкөң менин башыма насип кыл деп. Анан кулакты мас кылып атканда, жууп атканда, кулактарымды жакшы сөздөрдү угуп, анан ээрчи турган кыл деп. Бизде угат, бирок ээрчибейбиз да. Мечитке киребиз, о, чубак жакшы сүйлөйт экен, абшүгүр сүйлөйт, бул сүйлөйт, бирок ээрчибейбиз. Мечиттен чыктык, баягы жашоо кайра башталат. Ошон үчүн я Алла, кулактарымды жакшы сөздөрдү угуп, анан ээрчи турган кыл деп айтып берсеңиз, бир күнү иншалла ээрчип баштайсыз. Андан моюнга, мына жана 3 манжа сууда, мындай кылып бириле кылабыз. Я Алла, бүт денемди тозоготунан сакта деп. Анан оң бутту жуабыз, оң бутту менен томукту кошуп жуабыз, ар бир салаларын жуабыз. Я Алла, кыяматта көп буттар жана Сырат көпүрөсүнөн тайып кулайт. Ошондо мен буттарым тайдыра көрбөй деп. 3 жолу айттыңыз, иншалла бутуңуз тайбайт. Андан кийин сол бутту жуабыз. Не деп айтабыз? Я Алла, азыр канчадасыз? 65. Я Алла, ошо 65 жашка чейин чыккан күнөөмдүн бардыгын өчүрүп сооп калмаштыр деп. Алла кадыр зат, төрөлгөндөн баштап намаз окудум, жазып коюш. Алла үчүн, Алла кадыр да. 3 жолу жуабыз. Я Алла, ушу күнгө чейин ушу жашка чыккан бардык күнөөмдү өчүрүп сооп калмаштыр деп. Сол бутту жууганда бүт күнөөмдү алмаштырып, ушу 65 ке чыкканга чейин күнөөмдүн бардыгын өчүрүп сооп калмаштыр деп. 3 жолу айттыңыз иншалла. Андан кийин эми бут жуугандан кол жууш керек да. Колду чайкаганда мынтип айтасыз. Колду жууп атканда ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху расулуллах деп шахадат келмесин айтсаңыз, алымдар айтып 5-8 эшик ачылат дейт. Пайгамбар айтып 5-8 эшик ачылат дейт.
Ошондой ниет кылып койгула дейт алымдар. Будан керем депчи. Бир эшикке намаз окуганда, бириге арраян деген орозо кармаганда, бирөөгө садака бергендер, бирөөгө ата-энеге жакшылык кылган, бирөө жаш балдарга жакшылык, ушундай эшиктер бар да. Ушудан кирейин депчи, иншалла ниет кылып койду. Сөз киресиңер дейт. Эми даратты караңыз. Алдык, ушу дарат менен бейишке киргендер бар экен. Дарат менен. А бул фарыз да Аллахтын өкүмү. Эми ушуну аткардыңыз. Эми ушуну айтайын деген себебим, кыргызча дубаларын айтсаңыз жүрөк иштеп адам мааниси билет, жакшыраак алат да, ой чачырабайт. Эми оюңуз баары бир жерде кичине Алладан корктуңуз, анан намазга кирдиңиз. Эми оюңуз бир жерде намазыңыз ой чачырабайт да, жакшыраак болот. Кудай кааласа. Ошон үчүн ушу амалга аракет кылайлы. Аздан кылайлы. Ата мына башта вирус көп кирбейт. Амин. Бисмиллахи алхамдулилlah, салату вассаламу алейка я Расулаллах, я Раббул аламин. Алла таала ушул айтылган сөздөргө амалга бизге тавфик берген. Алла таала ушул бардыбызга Алла ушу дараттарды өзүң ыраазы болгондой алышка бизге мүмкүнчүлүк берген. Пайгамбарга татыктуу үммөт кылган я Раббул аламин. Алла ушунчалыгыңа шүгүр, Алла өзүңдү таныттың, өзүңө моюн сундурдуң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам үммөт кылдың я Раббул аламин. Алла таала ушу биздин жамаатыбызга ынтымак береке берген. Амалдарыбызды өз даргында кабыл кылгын, кемчилик катасыз кабыл кылгын я Раббул аламин. Алла таала ушул аксакалдарыбыздан ушундай ойду алып салгын. Мен союздун кишисимин, мен илгерки кишимин, мен жүрөгүм өлүп калган деген кишилер ушу сөздөрүн алып жүрөктөрүн тазалап берген Алла. Жүрөктөрүн арамдан, ошол кандарын арамдан тазалап, Алла жүрөктөрүн иман, ислам, Кур'ан нурунан нурланткын. Бу кишилерди таква кылгын. Алла таала ушу уул кыздарына, келиндерине Алла үлгү боло турган аксакалдардан кылгын. Алхамдулилlah, рахмат.